Саламатсыздарбы, күнгө шейшемби Супер ТВда Сереп Чекиткейжи сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Тажикстандагы жерге тал Мургапта жашаган этникалык кыргыздар, айрыкча кыргыз жарандыгын алгандар катаал мамилеге дуушар болуп жатышат. Депортация да кылып жатышыптыр деп билдиришти жергиликтүү тургундар. Алардын айтымында акыркы апта ичинде Тажикстан паспорт көзөмөлүн катаалданткан. Кыргыз жарандыгын алгандар аныкталса, дароо облус борборуна жеткирилет. Алар тез арада кыргыз паспортунан баш тартууну жана Тажикстандын жарандыгын алуусун талап кылышууда. Ал эми макул болбогондорго Ош облусунун Чоң Алай районунда карамык өткөрүү пункту аркылуу Кыргызстанга депортацияланат. Жада калса буюмдарын чогултканга убактысы жок дешти алар. Бул боюнча Тышкы иштер министрлиги маалымат такталып жаткандыгын билдирди. 4 майга карата Баткенге 572.931 тонна гуманитардык жардам келди. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка караганда, анын 515.081 тоннасы жабыркаган үй бүлөлөргө жеткирилсе, 57.850 тоннасы кампада сакталууда. Гуманитардык жардам катары негизинен азык-түлүк, кийим-кече, турмуш тиричиликке керектелүүчү буюмдар, гигиеналык каражаттар алынып барууда. Гуманитардык жардам көрсөткөндөрдүн катарын өкмөт Жогорку кеңеш, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Араб Эмираттары, Кызыл Ай коому, ошондой эле өлкөнүн бардык облустары, район шаарлары, айыл аймактары жана жеке ишкерлер, коомдук уюмдар, кайдыгер карабаган катардагы жарандар түзүүдө. Ошондой эле облустук өкүлчүлүктүн атайын эсебине 11.684.805 сом 92 тыйын каражат которулган. Облус аймагына келген гуманитардык жардамдарды туура жана даректүү бөлүштүрүү боюнча облустук комиссия түзүлгөн. Май айында Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 2 сомго кымбаттайт. Бул тууралуу Нефтетрейдерлер ассоциациясынын директору билдирди. Анын айтымында, мунайдын баасы дүйнө жүзүндө жогорулап жатканы байкалууда. 2 майга карата алынган маалыматка ылайык, Brent маркасынын баррели 66,82 долларды түзүүдө. Ал Орусиянын мунай базарында да дүң наркы өсүп жатканы байкалганын билдирди. Мындан тышкары, ал күйүүчү май Орусиядан дүйнөлүк баадан арзандатылган наркта алынаарын кошумчалады. Бүгүн АИ 92 маркасындагы бензиндин баасы 48 сом 50 тыйындан, ал эми АИ 95 50 сом 50 тыйындан жана дизель 44 сом 50 тыйындан сатылууда. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш Кыргызстан менен Тажикстанды атышууну токтотуу боюнча кабыл алынган тынчтык келишимин сактоого чакырды. Бул тууралуу брифинг учурунда уюмдун расмий өкүлү Стефан Дюжарик билдирди. Башкы катчы эки лидердин байланышын жана 1 майда ок атууну токтотуу боюнча кабыл алынган чечимди колдойт. Ал эки тарапты тең жетишилген келишимди сактоого бардык аракеттерди көрүүгө чакырат, деди Дюжарик. Маалыматка караганда, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын Борбор Азия боюнча өкүлү Наталья Герман эки өлкөнүн бийлиги менен байланышта. Бириккен Улуттар Уюму зарыл болгон учурда жардам берүүгө даяр экени белгиленди. Гутерриш маркумдардын жакындарына көңүл айтуу менен жабыркагандарга тез сакайып кетүүнү каалады. Уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын иши боюнча тергөө аяктап, иш сотко өткөн. Айзада Канатбекованын адвокаты Нурбек Токтакунов анын зордукталганын айтты. Мен силерге Айзада Канатбекованын өлтүрүлүшүнө байланыштуу маалыматтарымды сунуш кылам. Ушул күнгө чейин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Айзаданы ала качуу жана өлтүрүү боюнча кылмыш ишинин тергөөсүн бүтүрүп, аны сотко жөнөттү. Маркум Замирбек Теңизбаев адамды уурдоо, өлтүрүү жана зордуктоого айыпталган. Тергөө Айзаданын зордукталганын көрсөттү. Анткени бул боюнча экспертиза белгилегендей, анын бетинде жана буттарында мындай учурларга мүнөздүү болгон дененин сыйрылгандыгы жана канталап көгөргөндүгү аныкталган. Ала качуунун калган 5 катышуучусу дагы оор кесепеттерге алып келген адам мурдоого айыпталып жатышат, деди ал. Мындан тышкары, көптөгөн кемчиликтерге карабастан, тергөөчү бул ишти сотко өткөрүүгө шашты, дейт ал. Здравствуйте, дорогие друзья! Я представляю свой периодический отчет по делу об убийстве Айзады Канатбековой. На сегодняшний день ГУВД закончила расследование уголовного дела по убийству и похищению Айзады и направила его в суд. Покойный Замирбек Теңизбаев обвинен в похищении человека, в убийстве и изнасиловании. Да, Айзада
Расследование показало изнасилование, Айзада оказывала сопротивление. Об этом свидетельствует экспертиза, отметившая характерные ссадины и кровоподтеки на ее лице и на ногах. Премьер-министр Улукбек Марипов Кыргыз-Тажик чегарасындагы Ак суу дарыясында жайгашкан головной суу бөлүштүрүүчү жайы Тажикстанга эч качан берилбей турганын билдирди. Бул тууралуу 4-майда Баткен облусунда куралдуу жаңжалда жабыркаган эл менен жолугушуу учурунда айтты. Суу бөлүштүргөн жай тууралуу премьер-министр 3-февралда жогорку кеңеште сүйлөп жатып, суу бөлүштүрүүчү жайга келген каналдын башы Тажикстанга алдырылганын билдирген. Кийин кайырма каналы тууралуу айтканын, Төрткүл суу сактагычын жана головной суу тосмосун стратегиялык объекттердин катарына киргизүү боюнча иш башталганын белгилеген. Эл менен жолугушуу учурунда эмнеге мындай деп айтканынын себебин түшүндүрдү. Бул суу бөлүштүрүүчү жайдын үстүндө кайырма деген канал бар. Кайырманын башы 3 куб. Бирок 1992-жылкы Алматадагы келишим бузулуп, бизди укпай 2016-жылы ошол 3 кубту 23 кубка чейин чоңойткон. Мен ошол тууралуу айтканмын, мен аны Баткенге күйүп айттым. Головнойго менчелик күйгөн адам болсо келсин, жооп берем. Головной эч качан аларга, Тажикстанга берилбейт, деди Марипов. Мариповдун головной тууралуу буга чейинки кеби Кыргыз-Тажик чегиндеги кагылышка себеп болушу мүмкүндүгү коомчулукта айтылып келе жатат. Президент Садыр Жапаров эртең 5-майда ошол жылдын 11-апрелиндеги референдумда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясына кол коюп, Кыргызстан элине кайрылуу жасайт. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Иш-чарага мамлекеттик бийликтин бардык бутактарынын өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары, судьялар корпусунун өкүлдөрү, өкмөт, коомдук ишмерлер катышат. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу чакырылгандар коронавирус инфекциясына карата ПЦР анализ тапшырышты. Иш-чара бардык санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен уюштурулууда. Иш-чара коомдук телерадио берүү корпорациясынын өлкөнүн республикалык жана аймактык телеканалдарынын түз эфиринде көрсөтүлөт деп айтылат маалыматта. Иш-чара саат 10:00 башталат. 4-майга карата Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек-ара тилкесинде абал туруктуу. Бул тууралуу КМКнын чек-ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, учурда мамлекеттик чек-арадагы абалды жөнгө салуу максатында Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын чек-ара өкүлчүлүк аппаратынын жолугушуусу өтүп жатат. Буга чейин жарылбай калган снаряддарды зыянсыздандыруу иши уланууда. Чек-ара қызметтери бардык Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек-ара сызыгын бойлой күзөт жүргүзүүдө. УКМКнын чек-ара кызматынын Баткен облусунда жайгашкан бөлүктөрү жана бирикмелери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөнү улантууда. Баткендин Орто Боз айылындагы тонолгон өрттөлгөн кыргыз үйлөрүнүн сүрөттөрү социалдык тармактарга жайгаштырылып жатат. Тагдыры ошондой окуяга туш келгендердин бири Манзура аттуу жогоруда айтылган айылдын тургунунун окуясын Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу жазып чыкты. Жол тосулуп ок атылган учурда бүтүндөй бир айылдын эли аргасыз качууга дуушар болушкан. Алардын арасында Манзура дагы бар эле. Эси жокто кыргыз үйлөрү толук өрттөлүп, алардын короосунда сүрөттөн көрүнүп тургандай тажик тараптын окоптору казылган. Анысы аз келгенсип апанын үйүнүн жер төлөсү тонолуп, 3 тоннадай өрүк, 1,5 тоннадай күрүч уурдалган. Жада калса тооканадагы тооктордун дагы эч аяусуз баштары жолунуп, жок кылынган. Окопто жаткан тажиктер каалагандай буюмдарга ээлик кылышып, мал мүлкүн чачышкан. Манзура апа сүйлөп отурган сайын окуяны угуп отуруп, алсыз бир бечара пенде экениме өкүндүм. Эч бир жардам бере албадым. Калп болсо да көңүл жибиткен сөз айтып көңүлүн көтөргүм келди. Аны да эптей алган жокмун деп жазат автор. Бүгүн 4-майда жогорку сот Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын административдик соттун чечимине каршы кассациялык даттануусун карады. Анын жыйынтыгында жогорку сот Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын өтүнүчүн канааттандырган жок. Тактап айтканда, Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын Кыргызстан элдик демократиялык партиясын шайлоодон четтетүү тууралуу чечими өзгөргөн жок. Буга чейин БШК Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын Кыргызстан элдик демократиялык партиясын шайлоодон четтетүү тууралуу чечимин колдогон. Кыргызстан элдик демократиялык партиясы добуш сатып алууга айыпталган. Ушул жана башка жаңылыктарды Серик Чекиткейчи сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.